Шашылыш билдирүү 24-25 августта Кыргызстандын кээ бир аймактарында сел жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, Ысык көл жана Нарын областтарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 23 августта Ала Арча мамлекеттик резиденциясында Олимпиада оюндарында байгеге ээ болгон спортчуларды сыйлоо аземи болуп өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Токиодогу жайкы Олимпиадада грек-рим күрөшүнөн күмүш медаль алган Акжол Махмудовго экинчи даражадагы Манас ордени 10 миллион сом жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаа берилди. Кыз келиндер күрөшүнөн күмүш медаль ээси Айсулуу Тыныбекова экинчи даражадагы Манас ордени 10 миллион сом жана Toyota RAV4 унаасы менен сыйланды. Коло байге алган Мээрим Жуманазаровага 3-чү даражадагы Манас ордени жана 7 миллион сом RAV4 үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. Белгилей кетсек, спортчуларга тапшырылган унаалар президент Садыр Жапаровдун атынан ыйгарылууда. Мындан тышкары Олимпиада оюндарына катышкан спортчулардын баарына жана машыктыруучуларга да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасы Борбор Азия чемпионатында 2-чи орунду ээледи. Финалдык беттеште алар Казакстан курама командасы менен беттешти. Жалпы эсепте 3-1 эсебинде Казакстандын курама командасы 1-чи орунду ээледи. Белгилей кетсек, 1-чи турда дагы Кыргызстан Казакстан менен кезгелип 3-2 эсебинде утулуп калган. Андан соң Тажикстан, Өзбекстан командаларын жеңип финалга чыккан эле. Кошумчалай кетсек, Кыргызстандын волейбол боюнча кыздар командасы Борбор Азия чемпионатында 3-чү орунду ээлеген. Волейбол боюнча чемпионат Өзбекстандын Фергана шаарында өткөрүлдү. 23 августта Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата көк бөрү боюнча мелдеш старт алды. Бүгүнкү оюнда 1-чи лигадагы 8 команданын оюну өттү. Баса белгилей кетүүчү жагдай, Көк бөрү федерациясы жогорку жана 1-чи лигадан тышкары эл аралык лиганы ачкан. Башка өлкөдөн келген командалар эл аралык лигада оюн көргөзөт. Айсулуу Тыныбекова 2024-жылы Парижде өтө турчу Олимпиадага катыша турганын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан салтанатта билдирди. Кудай мага күч-кубат берсе, кийинки оюндарга катышам, алтын алуу үчүн болгон күчүмдү жумшайм, деди ал. Тыныбекова Токиодогу Олимпиада оюндарында алтын медаль болгон үчүн беттеште 3-4 эсебинде жеңилип күмүш байгеге ээ болгон. Кошумчалай кетсек, буга чейин Кыргызстандын күрөш боюнча кыз келиндер курама командасынын машыктыруучусу Нурбек Изабеков жергиликтүү үн алгылардын бириндеги эфир учурунда Айсулуу 2024-жылы 31 жашта болот. Ал алтын медаль жеңет деген үмүтүбүз бар, деген эле. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жабыркаган Лейлек районунун Максат айылында 60 үй бүлө жаңы үйлөрүнө киришти. Ошондой эле Арка, Интернационал жана Сада айылдарында турак үйлөрдү куруу иштери уланууда. Өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына карата дагы 140 үйдү куруп бүтүү пландалууда. 28 апрелде Баткендеги чек арада жайгашкан Кыргызстанга таандык головной суу бөлүштүрүүчү жайына тажик чек арачылары видео көзөмөлдөөчү камераларды орнотуусунан улам башталган чыр 29 апрелдин кечинде тажик тараптын куралдуу кол салуусу менен уланган. Натыйжада 36 кыргызстандык курман болуп, 154 адам жаракат алган. 136 үй урандык айланып, 15 социалдык объект, 27 май коюучу жай, 34 соода түйүнү, 5 ашкана жана 3 тойкана талкаланган. Ал эми Тажикстан 19 адам каза болду деген расмий билдирүү тараткан. Балыкчы шаарында айдоочу улгайган аялды сүзүп алып из жашырып кеткен. Жабырлануучу окуя болгон жерден каза тапкан. Бул тууралуу Ысык көл областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 21 августта таңкы саат 4:36 чамасында Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө шаардын көчөлөрүнүн кесилишинин биринде жашы болжол менен 70-80 чамаларындагы аял кишинин жансыз денеси жол жээкте жатат деген маалымат келип түшкөн. Тергөө тобунун алып барган ишинин натыйжасында каза болгон аял Балыкчы шаарынын 85 жаштагы тургун экени аныкталган. Качып кеткен айдоочу ушул эле шаардын 21 жаштагы тургуну КА болуп чыккан. Ал алгачкы суракта күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Учурда жол кырсыгына тиешеси бар Toyota Vitz унаасы унаа токтоочу жайга токтотулуп, тергөө амалдары уланууда.